Аман мырзанын битбокс менен алектенип жүргөнүнө 3 жылдай болуп калды. Өзгөчө үн чыгарганды интернеттеги видеолордон эле үйрөнгөн. Мындай таланты менен Кыргызстандагы X Factor долбоорунун 1-сезонунда жеңүүчү аталган. Дем чыгарганда өзүнчө бир үн бар. Мисалы депчи. Анан дем киргизгенде дагы өзүнчө үн бар. Ал мисалы деп битбокста 4 үн бар да, бул базовый звуки деп коет. Бул деген биринчиси кик, бул деген болуп калат. Экинчиси хай-хет, бул деген мындай болуп чыгат. Үчүнчүсү pop snare, ол төртүнчүсү hand clap. Анан ошоларды башында негизи ошоларды кошуп биттерди составлять этип, аны үйрөнөт да. Мисалы дегендей да. Анан ошол жердин ортосунан мындай техника хамминга деп коет. Бул үнды кошуп кетсе болот. Мисалы дегендей. Битбокс өнөрүнө кызыгуусу арткандан кийин буга кыргыз музыкасын дагы кошуп, битбокс менен комузду айкалыштырган. Кыргызстандын X Factor долбооруна катышып жатканда келген бул идея. Ошо экинчи турун өткөндөн кийин мүшүрүлөр айткан, ошо кыргызча кылбайсыңбы битбоксту деп, эмки кыргызча даярдап кет. Анан ошондо мен өзүм атам айтты, ошо комузду кичинекейизден бери чертесиң, анан ошо экөөнү кошуп көрбөйсүңбү депчи. Көк асманда жамгыр болуп төгүлгөндөй. Битбокс өнөрү кекиртек жана ооз менен өзгөчө үн чыгаруу стили. Көбүнчө мындай үндөр хип-хоп ырларында көп колдонулат. Алгач бул өнөр Нидерландиядан тараган. Кызыгы дүйнө элдеринде битбокс өнөрү боюнча атайын кароо сынактар бат-баттан уюштурулуп турат. Битбокс өнөрүндө көптөгөн жаңылыктарды киргизген музыкант бельгиялык Мишель. Анын 1 айлык кирешеси $1 миллион түзөт. Анын айтымында битбокс терапиясы деген дагы түшүнүк бар. Бул музыканы тыңдоо адамды депрессиядан дагы арылтат экен. Айжан Нурманбет кызы, Көчөр Кубанычбеков, New TV Таңманай программасы үчүн.